Ошентип мынакей энелердин эң бир сүйүктүү темаларына дагы келип жетти, урматтуу катталуучулар. Бул тема эмне десеңиздер, бул албетте витаминдердин иммунитет үчүн пайдасы барбы? Витаминдердин иммунитет үчүн мааниси кандай? Бул витаминдер дегенде именно биздин өлкөдө сатылып аткан азыркы учурда бүт сетевиктердин сатып аткан витаминдери, бир компаниялардын чыгып аткан витаминдери, иши кылып бүт витаминдердин баланын иммунитет системасы үчүн кандай пайдасы бар деген темада эмне сөз кылабыз, урматтуу катталуучулар. Негизи бул витаминдер темасы такыр эле бүтпөй турган тема болду да. Бул боюнча мен китеп да жаздым, инстаграмдан да чыгарып атам, мобилдик тиркемеде дагы атайын бир категория кылып витаминдерди киргиздим. Ошентсе дагы бул витаминдер темасы бир такыр бүтпөгөн бир тема болду да негизичи. Ошондуктан бул жерде дагы мен сиздерге бир жакшылап мына жөнөкөй тил менен, карапайым сиздердин тилиңиздерде ушул витаминдер боюнча кичине бир чындыкты айтып берип коюуну туура көрдүм да негизичи. Айрыкча ушул жаш балдар үчүн бүт витаминдерди саткандар эмне деп сатышат? Сиздерди алдайт. Могу витамин алып берсең балаң үчүн аябай пайдалуу. Ой, менин балам ичти эле, эч оорубай калды. Мурду бүтө берчү эле, мурду бүтпөй калды. Жөтөлө берчү эле, жөтөлбөй калды. Көрдүңбү? Баламдын иммунитети өтө сонун болуп кетти эле. Ушул витаминди ичиргенден сеники да ошондой болот деп айрыкча сетевиктер алдайт сиздерди. Аптекага барсаңыздар, аптекачылар айтат, мына могу витамин балаңа аябай жакшы дейт. Инстаграмга кирсеңиздер, звездалар чыгып аткан болот. Мен өзүмдүн балдарыма ушул витаминди берем, сиз дагы бериңиз, менин балдарымдын иммунитети аябай пайдалуу деп иши кылып каяка барсаңыздар эле бүт эле адамдар иммунитет үчүн жакшы, иммунитет үчүн мындай тигиндей деген эле адамдарды угасыздар да. Акыркы учурда уже сиздер эле тажап калдыңыздар ошондой нерселерденчи, туурабы? Витаминдерди ар кимден уга берип, тиякты карасаңыздар эле иммунитет үчүн пайдалуу витамин дейт, биякты карасаңыздар эле иммунитет үчүн пайдалуу витамин дейт. Ошого сиздерде суроо туулат да. Доктор, мындай реалдуу түрдө бир иммунитет үчүн кайсы витамин өзү пайдалуу? Же бүт эле подряд алып бере берелиби? Санавит, пикавит, микавит, мультивитаминдерди алып бере берелиби? Балама кайсы витаминди берсем реалдуу түрдө иммунитетине пайдалуу деген суроо туулат. Видеого киришүүдөн мурун кыскача таанышып алалы. Менин атым Бекжан Турабеков. Кыргыз журтчулугунда доктор Турабеков деп таанылгам. Өзүмдө ушул 5 жылдык тажрыйбамда 6200дөн ашуун адамга чекап өткөрүп, алардын анализдерин изилдеп, алардын диагноздорун тактап, эмне оору, эмне көйгөй, чекаптан кийин жөн эле ошол бойдон таштап койбой, алардын дарылоо планын түзүп, кыскасын айтканда 5 жылдан бери алгылыктуу иштерди жасап келип атам. Өзүм негизи 2008 жылдан бери медицина тармагындамын. 2008 жылы ушул бизде атайын айылда аптекабыз бар болчу, ошол жакта иш алып барып, ошол жактан мага кайрылган адамдарды изилдөө кылып, аларга сунуштамаларымды берип, кыскасын айтканда балалык кезимден эле медицина тармагындамын. 2015 жылдан баштап медицина илимин терең изилдөө максатта Кыргыз медициналык академиясына өтүп, ошол жакта билимимди тереңдетүү үчүн 11 000 саатымды арнап, ошол жактан жалпы практикалык дарыгер кесибине болуп ийгиликтүү аяктадым. 2019 жылы медакадемияда окуп жүргөн учурумда биздин Кыргызстандан алып жаткан билимибизге моокунум канбай, дүйнөлүк гайдлайндарды изилдеп, Cochrane, Up to Date, BMG, NICE, бүт ушул дүйнө жүзүндөгү медицинаны үйрөнөйүн деп, жалаң чет элдик тармактардан, чет элдик булактардан медициналык билимимди жакшыртып, далилденген медицина менен мына ошондон баштап тааныш болуп калгам. Мына ошондой дүйнөлүк медицинаны изилдеп жаткан учурумда өзүмө ушундай максат койгом. Мен медициналык билимимди Кыргызстандагы деңгээли менен калтырбайм. Мен медициналык билимимди өмүрүм өткөнчө улантам. Медицина эң өнүккөн өлкөлөрдөн өзүмдүн билимимди жакшыртам деп максат койгом. Кудайым буйруса азыр бир нече максаттарым ишке ашты. Бир нече өлкөлөргө барып, өзүм медициналык тажрыйбамды жакшыртып, башка врачтардын иштөө процесстерин көрүп, медициналык кругозорумду жакшыртып, башка дүйнөлүк коллегалар менен жакшыртып, эмне өзүмдүн бир нече квалификациямды жакшырта алдым. Тактап айтсам, дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы клиникаларга кирген Стамбул шаарындагы Медипол мега хастаанасы деп аталган университеттик клиникадан билимимди жакшырткам. Андан кийин Катар шаарындагы Zeview клиникасынан билимимди жакшырткам. Ошондой эле өзүмдүн билимимди бүт дүйнөлүк аренадагы Стэнфорд, Кейптаун жана башка бүт ушундай авторитеттүү университеттерден онлайн, офлайн форматта жакшыртып келүүдөмүн. Бул жерде менин билимимди жакшырткан тастыктамаларым, албетте көз жүгүртүп койсоңуздар болот. Кыскасын айтканда, 5 жылдык иш аракетимде азыркы учурда мени 500 миңден ашуун адам соц тармактар аркылуу көрүп, байкап, өзүңүздөр көргөндөй мына Инстаграмда 370 миңден ашуун адам катталуучу бар, Ютубта 75 миңден ашуун адам. Кыскасын айтканда, кыргыз медицинасын акырындык менен жайлап отуруп болсо дагы элдин медициналык сабаттуулугун жакшыртып, эмне өзүмдүн иштеримди жасап
келүүдөмүн. Эми сиздер менен вебинарыбызга киреше берели. Эми баардык эле жаш балдар, урматтуу катнашуулар, сиздерде эле суроо туулат да, доктор, эми баардык эле жаш балдар жана айтып кеткендей балык жей бербейт. Жер жемиштерди кадимкидей сен айткандай жей бербейт. Мөмө жемиштерди берейин десем жебейт. Менин балам капризный аябай. Же мен өзүм кичине мүмкүнчүлүгүм жок, кичине мен өзүм бошуракмын. Мындай кооз кылып туура бере албайм балама. Мен баягы балама өз колум менен тамак берүүгө убактым жок. Мен жумушка кетип калам деген энелер бар да араңыздардачы. Ошондо энелер ушундай суроо бериши мүмкүн. Эмне кылыш керек? Кача ошондой учурда ушундай кошумча витаминдерди берип туруш керекпи же эмне кылыш керек деген суроо туулат. Ооба, урматтуу каттоочулар, эгерде сиздерде жанагындай жер жемиштерди, мөмө жемиштерди берүү аябай проблема болуп жатса, кыйынчылык болуп жатса, анда реалдуу түрдө баланын иммунитети үчүн, баланын организми үчүн эң керектүү болгон витаминдерди эмне профилактикалык дозада берип турууга туура келет. Эгерде лечебная дозировка керек боло турган болсо, лабораторияга тапшыргандан кийин анализдеринде мисалы жетишсиз болуп чыга турган болсо, анда лечебная дозировкада туура келет бергенгечи. Анда эмесе кеттиге эң маанилүү витаминдер бала үчүн мынакей. Могу 5 витамин, урматтуу каттоочулар, көрдүңүздөрбү? Витаминдер жана минералдар. Бул жерде не только витаминдер, и минералдар да бар да. Түшүнүп атасыздарбы? Баланын иммунитети үчүн реалдуу түрдө өзүнүн эффективдүүлүгүн көргөзгөн витаминдер мына витамин D. Азыр мен ар бир мага кайрылган эненин баласынын витамин D'сын обязательно текшертип, анализ 2000 сом болсо да барып текшерт деп текшерттирем. Текшергенде эле эмне болуп чыгат? -6, 5, 4 бүтүндө витамин D'нын жетишсиздиги элестетиңиздер. Мунун себеби эмнеде? Себеби дегенде биздин баягы бүт камыр оокат жей берип, башка нерселер жей берип витамин D'ны тамак аш аркылуу ала албай калдык, күндөн ала албай калдык. Ошондуктан биздин педиатрлар да отуруп алып кабинеттеринде ой балаңа жайында витамин D бербей эле кой, витамин D'нын кереги жок, күндөн алат. Каяктан күндөн алат? Күндөн албайт, азыр ала албай атат балдар. Эртеден кечке чейин үйдө отурса каяктан күндөн алат? Мисалы бизде баягы илгерки телефон жок замандай ойлой бербеш керек азыркы заманда. Ооба, илгери телефон жок кезде баарыбыз көчөдө баягы кир болуп, чаң болуп эле ойноп жүрүп күндөн алып алчубуз витаминдердичи. Бирок азыркы балдар андай эмес. Азыркы балдар антип күндөн ала албай жатат. Ошондуктан витамин D'ны токтотпой бериш керек. Токтотпой кышы, жайы, май айында, апрель айында, күз айында, иши кылып бүт айларда токтотпой беришиңиздер керек, урматтуу каттоочулар. Себеби бул реалдуу түрдө бала үчүн өтө маанилүү. Бала үчүн токтотпой бере турган витамин именно ошол витамин D. Бул витамин D'га иши кылып 4000ден ашык клиникалык изилдөө жүргүзүп, азырга чейин бул витамин D'нын уникалдуулугун ачкан баягы клиникалык изилдөөлөр жүргүзүлүп атат. Ошондуктан сиздерден сураныч, ушул витамин D'га кичине көңүл кош мамиле жасабай алып берип туруңуздарчы дайыма балаңыздаргачы. Кээ бир кенелер аябай жоопкерчиликсиз болот экенсиздер. Мисалы күйөөлөрүңүздөр сатып берсе дагы мисалы бербейсиздер, мисалы эзменчик кетиптир, анан мындай болуп кетиптир, тигин. Ошондуктан андай кылбаңыздарчы. Макул, башка витаминдерди эзиңизден чыгарыңыз, бирок могу витамин D'ны эзиңизден чыгарбай берип туруңуз. Хорошо, бул сиз үчүн, сиздин балаңыз үчүн. Өзүңүз да ичиңиз, балаңызга да берип туруңуз, урматтуу каттоочулар. Анан витамин С, урматтуу каттоочулар. Витамин С дагы баланын организми үчүн реал түрдө пайдасын тийгизет. Жана айтып кеткендей иммунитетке реал түрдө пайдасы бар. Темир. Азыр бүт балдар 90% балдар анемия менен ооруп атат, элестетиңиздер. Себеби дегенде жаш баланын организми өтө тез өнүгүп аткан болот да, баягы 4 айлыгынан баштап кадимкидей балада темирдин жетишсиздиги байкалып баштайт экен. Ошондуктан түрктөр мисалы Турцияда мен баягы медиполго барып келгенде сурайсың да, эмне кыласыңар, эмне кошумча бересиңер дегенде, врачтар айтты, биз сөзсүз түрдө ар бир энеге витамин темир жазабыз дейт. 4 айлыгынан баштап биздин энелер дейт, Турциядагы энелер бүт балдарга темирди профилактикалык дозада берип турат дейт. А биздин энелер эмне кылат? Биздин энелер балдары алсырап, шалдырап, ыйлактап, өңү бозоруп, беттери кубарып болбой калганда, запор-мапор болуп, анан кийин врачтарга кайрылат. Эгер врач грамотныйраак болсо, кичине баш иштеген болсо, анан темирге тапшырчы, анализ деп тапшыртырат. Эгер эчтекени билбеген болсо, негизги ооруну айыктырбай эле симптомдорду дарылай берет. Анан жана бала байкуш ошентип кыйналып жүрө берет. Ошондуктан жылына жок деген акчаңыздарды 200-300 сомуңуздарды аябай темирге, ферритинге анализ тапшырып, балаңыздардын темирин көрүп коюңуздар. Бүт айрыкча мо балаңыздар эгерде тез-тезден ооруп аткан болсо, бул ушул баладагы темирдин жетишсиздигинен пайда болгон анемия да ушундай болушу мүмкүн. Кече жана айткан мен клиникалык изилдөөдө биздеги балдардын жана энелердин көпчүлүгүндө темир жетишпейт экен. Бизде баланын баягы организм эмес, эненин организминде дагы бүт темирдин жетишсиздиги бар да. Биздин энелер дагы аякта гүлботон, туздуу тамактар жей берип, колуна келген пепсилерди кээ бир кенелер кош бойлуу учурунда ичет экен. Кара чайды иче берип, организминде бүт темир жетишсиз болуп калган. Өзү ичкен ас келгенси баласына чейин берип отуруп, мына анемия болуп, ошонун айынан баланын иммунитети начарлайт.
Урматтуу катталуучум, ушул вебинар алкагында мен сизге бир өтө маанилүү эскертүү жасап кетким келди. Негизи ушул жаңы төрөлгөн балдардан баштап 18 жашка чейинки курактагы балдардын сөзсүз түрдө жок дегенде жылына 1 жолу болсо дагы комплекстүү диагностикадан өткөрүп турушуңуз керек. Комплекстүү диагностика дегенде бизде көпчүлүк ата-энелер баягы клиникалар саткан же бир чек-ап программаларын жөн эле УЗИдин тарттырып же бир общий анализ крайизин тапшырып эле иммунитети жакшы экен деп жүрө берет. Жок, урматтуу ата-энелер. Комплекстүү диагностика бул баланын төрөлгөн абалынан баштап азыркы абалына чейин терең изилдеп, анын иммунитет системасына тиешелүү бардык анализдерин кылдаттык менен көрүп, иммунитет системасына таасир этүүчү факторлорду аныктап, иммунитет системасын колдоо планын түзүп чыгуу болуп эсептелет. Ошол себептүү мен сиздерге өзүмдүн практикамда мага кайрылган пациенттерге кантип комплекстүү диагностика өткөрөм, ушул боюнча сиздерге кыскача айтып бергим келди. Менин диагностикамга катталганда эң негизги мен фокус жасай турган нерсе бул баланын анамнези болуп эсептелет. Эгерде бала жылына 6 жолдон көп ооруза, тез эле пневмония болуп кетсе, тез отит боло берсе, гриппке тез кабыла берсе, өнүгүүсү, өсүүсү артта калып атса, бул 100% абсолюттук форматта балаңыздын иммунитети начар иштеп жатканынан кабар берет. Ошондой эле баланын төрөлүүсү, доношный болуп төрөлгөнбү, недоношныйбы, бүт ушул нерселерге чейин фокус кылып, сиздин балаңыздын анамнезин толук кандуу чогултам. Бул биздин биринчи этап болот. Анан ошол анамнездин негизинде иммунитетин баалай турган балаңыздын иммунитети деги эле кандай деңгээлде жакшырта алабыз, эмнелерди жасаш керек, ошол нерсенин баарын так билиш үчүн мен атайын эң далилденген референстик значениялары бүт туура далилденген медицинада приоритеттүү болгон анализдерди жазып, ошонун негизинде анан сиздин балаңыздын иммунитет системасын оценка кылып берем. Балаңыздын иммунитет системасы сонун болуп атса, жакшы, мына потенциалы жакшы, жөн гана колдоо керек болсо, ошол диагностика алкагында мен сиздерге эмнелерди жасаш керек, баланы кантип тамактандырыш керек, кандай препараттарды бериш керек, кандай дозада бериш керек, жашоо образы кандай болуш керек, уйкусу кандай болуш керек, бардыгын сонун кылып атайын PDF файл менен жөнөтөм менин диагностикамда. Эгерде балаңыздын абалы олуттуу боло турган болсо, диагноздар өтө кооптуу боло турган болсо, кылдат көзөмөлдүү талап кылына турган болсо, сиздер комплекстүү диагностикадан кийин эң чоң сиздерге бериле турган мүмкүнчүлүк бул менин жеке VIP көзөмөлүмө катталуу мүмкүнчүлүгүңүздөр болот. Мен өзүмдүн VIP көзөмөлүмө көп пациенттерди албайм. Өзүмдүн реалдуу түрдө результат көргөзүүгө көзүм жеткен, реалдуу түрдө жардам бере ала турган пациенттерди өзүмдүн VIP көзөмөлүмө алам да. Бирок VIP көзөмөлгө алуу бул жөн гана эң биринчи диагностика жасалат, диагностикадан кийин гана аныкталат. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, балдарыңыздардын иммунитетине көңүл кош мамиле жасабаңыздар. Жок дегенде 1 жылда 1 жолу болсо да иммунитет системасын каратып, балаңыздын ден соолугун диагностика кылып, толук текшертип коюңуз. Себеби дегенде ушул иммунитеттин начардыгынан рак оорузу келип чыгат. Кандайча? Организмде свободный радикалы деп коет. Ошондойлор көбөйүп кетсе, иммунитет клеткалары ошол свободный радикалдарды жок кыла албай калса, рак оорулары пайда болот, өнөкөт оорулар пайда болот, астма, аутоиммундуу оорулар, бүт баягы өмүр өткөнчө кетпей турган оорулар бар го. Мына дал ушундай оорулар убагында баланын иммунитетине көңүл бурбагандыктын айынан келип чыгат. Ошондуктан мен чын жүрөгүмдөн каалабайм сиздин балаңызда ушундай өнөкөт, кооптуу, өмүр айыкпас бир оорулар болуусун эч качан каалабайт элем. Мен ойлойм, сиз да аны каалабайсыз. Ошондуктан өзүңүз ушул нерсеге өзгөчө көңүл буруу менен карап, иммунитет системасына, балаңыздын иммунитет системасын текшертүүгө сөзсүз түрдө диагностикага жазылыңыз. Диагностикага кантип жазылам десеңиз, мынакей ушул видеонун астында номер турат. WhatsApp номер 0556 800 600 деген номер. Мына ушул номерге байланышып, балаңыздын иммунитет системасын терең изилдетип, кандай иштеп атат, баары жайындабы, эч кандай кооптуу кырдаал жокпу, өсүүсү жакшы болуп атабы, иммунитет клеткалары кандай, витаминдери, иммунитетке жооп бере турган витаминдердин деңгээли кандай, микроэлементтин, минералдардын деңгээли кандай, баардыгын текшерип, эгер баары сонун болсо, мен сизге план кылып түзүп берем. Эгерде абал олуттуураак болуп атса, сизде эң негизги мүмкүнчүлүк болот менин VIP көзөмөлүм алкагында ушул балаңыздын ооруларын жок кылып, иммунитетин эң мыкты деңгээлге чыгара аласыз. Ошондуктан азыркы мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, мен диагностикага да көп пациент ала бербейм. Сөзсүз түрдө балаңыздын иммунитетин ушул комплекстүү диагностикага жазылып, бүт текшерип, кылдаттык менен карап, сөзсүз түрдө иммунитетине кам көрүңүз. Азыр сиздин аракет балаңыздын кийинки келечеги үчүн
өтө чоң мааниге ээ. Анда эмесе сизге жагымдуу көрүнүп калайм. Анан мына bir төртүнчү магний, анан кальций. Мына ушул элементтер реалдуу түрдө баягы баланын иммунитетине пайдасын берет. Анан буларды эми негизи эгер балаңыз жакшы эле тамак жеп атса, айран ичип атса, мөмө жемиштер жеп атса, балык жеп атса, анда булардын витамин Д'дан башкасын бериштин эле кереги жок. Итак алып атат. Бирок текшерип коюңуз. Буларды бир жылда текшерип туруңуз. Эгерде көлөм нормадан аз чыга турган болсо, анда сиз тамак аш менен толуктай албайсыз. Нормадан аз чыктыбы, все, анда уже бул нормага келтириш үчүн препараттарды бергенге туура келет. Урматтуу катталуучулар, витаминдерди кошумча алып бергенге туура келет. Болду. Бул витаминдерди анан сиздер кээ бирлер баягы акылдуулук кылып, ушу витамин Д'ны эртең менен бир берип, темирди бир берип, ушинтип отурбай эле баарын эле бир аралаштырылган баягы витамин тапсам эмне болот? Мисалы, мультивитамин дейт да. Ушул бешөө тең бар деп туруп, мультивитамин алып берип, андай кылган болбойт. Ар бирин өз-өзүнчө ичириш керек. Бул өтө маанилүү. Кальций менен магнийди бир ичирсеңиздер, ооба, проблема жок. А так калганын өз-өзүнчө ичириш керек. Бул витаминдер баланын организми үчүн өтө маанилүү болгон витаминдердин катарына кирет. Калган витаминдер анчалык деңгээлде маанилүү эмес. Анчалык калган витаминдерди бүт биз мен санап өткөн негизи 5 витаминди эле эгерде толук кандуу тамактандырсаңыздар, бала тамак аштан алат. Бирок көпчүлүк учурда биз энелер кичине мындай алсыздык кылып, тамагына көңүл бурбагандыктан ала албай калып атат. Ошого кошумча бергенде мына ушулардан бериш керек. Бирок, урматтуу энелер, барак алып аптекадан бере калчы деп ала калбаңыздар, сетевиктерден барып ала калбаңыздар. Бул витаминдерди алууда сөзсүз түрдө сапатына көңүл буруңуздар, сапатына. NSF сертификаты барбы, кандай шартта чыгарылган, баарын изучать этип, дозасын аябай тактап, эмне бериш керек балага. Бул өтө маанилүү. Неге эле NSF сертификат? Неге эле NSF сертификат деп айта бересиң деп мисалы көп адамдар кайрылат. Бул просто ушул баттардын баягы качествосын текшерүүдө азыркы учурда дүйнө жүзүндөгү 150 жылдан бери иштеп аткан эң бир күчтүү организациялардын бири. Ошондуктан ушул NSF сертификатына көңүл буруу өтө маанилүү, урматтуу катталуучулар. Ошондой эле бул витаминдерди балага ичирүүдө сөзсүз түрдө дозасын туура тактоо керек. Дозасы жок эле урдуруп бере бербеңиздер. Мен билем да деп акылдуу болбоңуздар, урматтуу энелер. Сиздин балаңыз бул оюнчук нерсе эмес. Баланын организми сиздин организмиңизде эмес. Баланын организми өтө сезимтал. Дозасын туура эмес берсеңиз, эч кандай пайда албай, акчаңыз жөн эле асманга учуп кетиши мүмкүн. Ашыкча берип койсоңуз, могу витаминдердин айынан бала кайра ууланышы мүмкүн. Көрдүңүзбү? Айрыкча темир, витамин D. Ошондуктан мындай дозасын аныктоодо өзүңүзчө акылдуулук кылып, өз алдыңызча алып бере бербей, конкреттүү түрдө врачтан кеңеш алып, дозасын аныктап, анан берсеңиздер өтө маанилүү. Эгерде врачыңыз бул витаминдер боюнча биринчи жолу угуп атса, же болбосо айтпаса, маалымат жок болсо, анда айла жок, башка жака кайрылганга туура, башка врачка кайрылууга туура келет. Анан бир нерсени айтып коеюн, урматтуу энелер. Ар бир балага витаминдин дозасын аныктоодо индивидуалдуу түрдө аныкташ керек. Ушул нерсе өтө маанилүү. Анын килограммына, анын кандай тамак жейт, эмне кылат, кандай активдүүлүгүнө жараша мындай аябай жакшылап изучать этип, анан витаминдин дозасын аныктап алганда өтө маанилүү. Тиги мисалы айхербте сатылган витаминдердин сыртына жазып коет. Күнүнө балаңа мынча капелден берип кой, ошол нерсе жетет деп. Ал нерсе сиздин балаңызга жетишсиз болушу мүмкүн. Айрыкча ушул баттарда мисалы дозасы өтө эле аз дозаны эле жазып коюлат сыртыначы. Ал дозаны ичирсеңиздер балаңыздарга эч кандай кыпынчалык пайда болбой калат. Ошондуктан бул нерсе өтө